эмне себептен ошол кайра чыгып ошо өзүңөрдүн ощущения боюнча мындай бөлүшүп тургандын эмнеси маанилүү да. Анткени адам баласы информацияны угуп жатканда, азыр биз ошол жөнүндө да сүйлөшөбүз, эмне себептен биз ошо таарынычтарды кетире албайбыз ошол жөнүндө да. Информацияны угуп жатканда адам мындай да, менде деле болот ошондой, бирөөдүн сабагына кирип информация угасыңар. Мисалы, мен кечээки сабагым уктуңар, анан сабак учурунда вау деген инсайттар келип, прям эңири ачылып, сонун турбайбы, анан мындай турбайбы деп аябай сонун эмоциялар болот да. Анан кийин сабак бүткөндөн кийин аналитика башталат. Адам аналитик деген бул эмне? К сожалению, туура аналитик болгонду үйрөнүш керек да. Биздин көп адамдар туура эмес аналитик. Туура эмес аналитик деген эмне? 99 жакшы нерсе болсо дагы бир жаман нерсени көрүп калабыз да. Мына ошол себептен 4 таарынчы. Ошол себептен биринчи эле ошол сабак бүтөөрү менен кирип туруп, ошо обратный связь кылбасаңыздар, анда айым башталат да. Угуп эле жүрбөдүм беле, анан андай деле жакшы болгон жок, анан түшүнбөй деле калдым деген сыяктуу бир ичиңде просыпается учитель, бир укмуш бирөө ойгонот дагы, анан кийин силердин деген алган билимдериңерди гасить этип баштайт да. Мына ошондой болбош үчүн сабак бүтөөрү менен моментально кирип туруп, бул 5 мүнөттүк эле жумуш. 5 мүнөттүн ичинде ошол мондай болуп атат деп жазып обратный связь кылып, желательно жазыш керек да. Голосовой дагы жакшы албетте, бирок жазганды үйрөнөбүз да. Ошон үчүн абдан маанилүү кирип кайра обратный связь кылганды үйрөнгүлө. 3 барак болду, бир бетин чийип бүттүм дейт эжеке. Аха. Сабакка катышкандар байкаса, эми мурда сабакка катышып, мурда өзүнүн үстүнөн иштегендерге суроо да. Мурда мисалы ошол таарыныч боюнча же да башка нерселер боюнча иштегендерге суроо да. Мурункуга караганда азайды ошол жөнүндө. Азыр да суроо берейин, аякта Сымбат эже жазып атат, андан башкаларга да. Биринчи жолу ушул список жазганга караганда азыркы списогуңар азайды. Ошол жөнүндө жазып койсоңуздар. Бул дагы абдан маанилүү. Айгүл эже, кечээкү сабакта заданияны айтып атам. Кечээкү сабакты көрүңүз. Кечээкү сабакта ооба деп азайды деп. Азайды. Эми караңыздар. Список, ошол список барган сайын азаят да. Мен мисалы биринчи жолу жазганда 25 барак чыкты деп айтып атпаймынбы? 25 барак. Кийинки жазганда жарым эсе азайганда, бирок баары бир кийин дагы жазсаңыздар деле, мындай эсиңиздерге келген баарын жазыш керек да. Качан гана баягы кээ бирде болот го, мындай болот да. Качан гана ошол сиздер баягы адамды жолуктуруп көчөдөн же болбосо бир сүйлөшүп калган учурда, эгерде ошол адамга раздражение болуп, мындай жаман көрүп эметпей, жөн эле спокойно сүйлөшүп, спокойно учурашып, ал адам менен спокойно мамиле түзгөндү үйрөнсөңүздөр, ичиңиздер бирдеме болбойчу, жөн эле кадимкидей эле мындай безразлично деп коет го, эч кандай эмоция жок эле ошол адам менен сүйлөшүп калсаңыздар, мына ошондо түшүнсөңүздөр болот да. Демек менин ал адамга болгон таарынычым, ал адамга баягы ичимдеги болгон негатив менде кеткен турбайбы?
кеткен турбайбы депчи. Эми караңыздар, албетте биз айтып атабыз, могул жактан жана техникаларды берем деп айттым, кече күнү көптөгөн нерселерди айтып бердим. Эмне себептен ошо таарынычтан арылыш керек, бул таарыныч сиздерден башка эч кимге зыянын тийгизбейт деп ошол жөнүндө түшүндүрүп бердим. Анан бүгүн мен сиздерге ошол айтардан мурун ошол азыр эмне себептен бул бир дагы техника иштебейт, эмне себептен иштебей калышы мүмкүн, ошол жөнүндө айтабыз да. Биринчи эле себеби эмнеге бир дагы техника иштебейт, бул адамдын өзүнүн желаниясы жок да, өзүнүн каалоосу жок. Ошол таарынычтардан арылууга, ошол таарынычтар жок жашоого, өзүнүн жашоосун өзгөрткөнгө элементарно өзүнүн ичиндеги болгон каалоосу жок да. Каалоо кандай учурда жок болот? Ошол жөнүндө да айтып коеюн. Буга чейин да сонун сабактар болду. Биринчи учурда каалоо адам өзүнүн азыркы шарты өзүнө жаккан учурда жок болот. Шарты жаккан кандай болот? Эми бир дагы адамга таарынычта жашаган жакпайт да, бирок выгодасы бар болот. Выгодасы бар. Кандай выгода? Мисалы, элдин баары аяшы мүмкүн, ага жардам бериши мүмкүн. Ошол жанагы Рыскүл эже да өзүнүн сабагында айтып кетпеди, жертва депчи. Жертва болуп алып, ошол азыркы күндөгү жашоосуна ошол өзүнүн болгон, мындайча айтканда, позициясы азыркы күндөгү жашоосун өткөргөнгө жардам берген адамдар бул таарынычтарын кетиргиси келбейт да. Эмне себептен? Анткени таарыныч бир жагынан бул оправдание да, причина, мындай мүмкүнчүлүк да, өзүңдүн слабостьыңды, өзүңдүн мындайча айтканда, биз ал жөнүндө да азыр сүйлөшөбүз, ошону оправдывать эткенге чоң бир мүмкүнчүлүк да. Анан ошол мүмкүнчүлүктү албетте адам баласы колдон чыгаргысы келбейт, ошон үчүн таарынычтардан арылгысы келбейт да. Мен аны кечирбейм, эмнеге мен кечиришим керек, ал мени таарынса деген сыяктуу сөздөр ыңгайлуу. Ооба, бул адамга ыңгайлуу да, просто ушул жашоосунда, азыркы жашоосунда. Балким балдары кичинекей, аны элдин баары аяйт, жардам берет. Анан эгерде ал азыр таарынычтардын баарынан арылсам, мен деген жертва болбой калам да, жертва болбой калам дагы, анан мен ыңгайсыз жашоодо жашап калам. Дейт дагы, жок, мен азыр кечирбейм ал адамды. Мен пока мага бул ыңгайлуу, мага невыгодно ал адамды кечиргенге деп кечирбейт да. Мындай адамдарды мен көрүп эле жүрөм. Мисалы, алар ошол таарынычы аркылуу башка адамдарды манипуляция кылат. Особенно ажырашып кеткендер. Тарынган адамын манипуляция кылат да, ошол өзүнүн чувствосу аркылуу. Мисалы, эмне себептен биз ошол адамга, мен ошол кичине кыскача айтып коеюн, ошо ажырашуу жөнүндө дагы, анан таарынычта болгон эмоция, мен кече айтып кетпедимби? Ошол эмоцияны жашаганды үйрөнүш керек депчи, проживать эмоции деп коет го. Ошол эмоцияны туура жашап, туура өткөргөндү үйрөнүш керек да. Бул эмне деген сөз? Көп адамдар өзүндө гасить этет эмоциянычы. Гасить этет да, кантип гасить этет? Мен байкуш, бул мисалы башка адамды күнөөлөп, өзүн оправдывать этет да, оправдывать этип. Менде деле ошондой болгон. Мен биринчи турмушта ажырашканда өзүмдө ушунча эмоцияны гасить эткем. Эмне деп гасить эткем? Эмне себептен бул башка аял алып, башка жашоо куруп, мисалы, биз ажырашкандан кийин бир жумадан эле үйлөнүп алганда, анан кийин ошентип жатса, мен эмнеге ыйлашым керек? Мен эмнеге кыйналышым керек? Мен эмнеге страдать этишим керек деп, мен страдать эткем, ичимен жаман болгон, бирок мен ошол эмоцияны убагында жашабай калгам да. Убагында жашабай калган дегенде эмне? Мен ал эмоцияны гасить эткем да ичимде. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол эмоция барып анан таарынычка айланган. Эмоцияны канчалык гасить этсек, биз канчалык ошол эмоцияны өчүргөнгө аракет кылсак, өчүрөт деген кандай? Кыргызда жакшы сөз бар, кайраттуу бол деп коет, кайраттуу бол, өзүңдүн мындай слабость деп коет го, ошол слабостьң башка адамдарга көрсөтпө дейт да. Мен да ошентип тарбиялангам. Убагындачы кайраттуу бол, күчтүү бол. Эмне себептен сен башкаларга өзүңдүн жашыңды көрсөтүш керек,
өзгөчө мен эркек баладай болуп тарбияланып калгамда, эми баягы билбейм эмне себептен, бирок эмгичекте эле ошондой отношение кылышат да. Сабырдуу бол, кайраттуу бол деп. Сабыр деген башка да, эми сабыр кичине башкачараак смыслы. А вот кайрат деген эми мындай, кандай десем, не показывай свою слабость другим людям деген сөз да. Өзүңдүн слабостуңду мындай башка адамдарга көрсөтпөшүң керек да. Өзүңдүн ичиңдеги болгон эмоцияны башка адамдарга көрсөтпө дейт. Бирок бул деген, мисалы, мондай палка на двух концах деп коет го, бир таяктын эки жагы да. Мисалы, сиздер адам баласы канчалык күчтүү болсо, канчалык кайраттуу болсо, канчалык эмоциясын жашырганды билсе, бул биз мындай адамдарды күчтүү адамдар дейбиз. Мен деле көп адамдар алиги чекте эле сен абдан күчтүүсүң, сен эрктүүсүң, сен кыйынсың деп айтышат да. Бирок мен сиздерге айткым келет да, канчалык адам күчтүү болсо, могул жагында канчалык адам күчтүү болсо, бул жагында ошончолук таарынычы ичиндеги болгон мусор көп болот. Эмне себептен? Анткени күчтүү адамдар, бул бизнеске көбүнчө күчтүү адамдар келет да. Мен ошон үчүн айткым келип атат бул жөнүндө. Күчтүү адамдар бул адам болгондон кийин бизге баарыбызга сен күчтүүсүң, мен сага бул способностьты берем, бул мүмкүнчүлүктү. А сен слабыйсың, мен сага бул мүмкүнчүлүктү бербейм деген эмес. Жараткан баарыбызга баарын бирдей берген да. Демек, күчтүү адамдар ошол өзүнө болгон эмоцияны өчүрүп отуруп, басып отурат дагы. Бирок мен кече айтып кетпедимби, ичибизге кирген ят эч жака кетпейт депчи. Дейт дагы, ошондой эми караңыздар. Күчтүү адамдын слабый адамга караганда ичинде ошончо көп мусор болот. Ошончо көп таарыныч болот. Түшүнүп атасыздарбы? Күчтүү адамдар чындап таарынат да. Булар азыр эмоцияны жана жашап өтүү деген эмне экенин түшүндүрөм. Негизи, эгерде мен ошол учурда, мен ошол кайынжурттун үйүндө жашап аткан учурда, ошол ситуациялардын баары болуп аткан учурда, мен негизи көп адамдар айтат, ачык, шайырсың депчи. Бирок чындап эгерде менде проблема болсо же чындап бирдеме болсо, мен эч кимге ачык айтпай коем да. Эч кимге. Мен ошол моментте ыйлап атам, кыйналып атам деп өзүмдүн ичимдеги болгон эмоцияны эч кимге айткан эмесмин. Мен ушундай каменный лицо менен жүргөм. Ошол бир ай эми ажырашканда деле сразу эле сүйлөштүрүп эртесин кетип калбайсыңар. Бир ай ошол жакта күндө скандал, күндө разборка болот. Мен эч кимге эчтеке жооп бербейм, эчтеке сүйлөбөйм. Маамдар да келет, өзүм ата-энем да келет, сүйлөшөт отуруп алып. Бирок мен эмне кылам ошол жердечи? Баягы билбейм, же ата-энеңди аяганданбы, карап эмне болуп атасыңар? Эчтеке жаман, эчтеке болгон жок. Мен тирүүмүн, силердин балаңар тирүү, баары жакшы, болот. Антип ызы чугулдагыла деп эле ушундай позицияда туруп алгам дагы. Такыр даже мен ошо ыйлаганда эмесин да, элестет эле ошол моменттечи. Ушунчалык ошол эмоциянын баарын гасить эткем. Анан өзүм жалгыз калганда дагы өзүмө эч качан слабый болгонго мүмкүнчүлүк бербептирмин да, азыр ойлосомчу. Бул туура эмес позиция. Түшүнүп атасыздарбы? Туура эмес позиция. Туура эмес отношение. Андай күчтүү адамдын болуунун кереги жок бул учурда. Прожить эмоции деген эмне? Эч кимди оскорблять этпеш керек, эч кимди сөгүп же болбосо бир жаман сөздөрдү айтпай, болгону гана сенин ичинде болуп жаткан переживание, ичинде болуп жаткан чувстволорду башка адамдарга айтканды үйрөнүш керек. Буну кичинекей балага да үйрөтүш керек. Кичинекей бала ыйлап атканда, кыйналып атканда, мен көбүнчө отуруп алып, 5 жаштагы кыз менен да көп сүйлөшөм. Не болду сага аяна? Эмне кечке ыйлап атасың десем эле, жолдошум көбүнчө айтат да, эмне эле кечке ушинтип сурай бересиң? Ушинтсең кайра-кайра ыйлай берет да депчи. Бирок, ошол кичинекей баланы кичинекей кезинен баштап эмоциясын туура жашаганды үйрөтүш керек да. Туура жашоо деген эмне? Мен азыр кыйналып атам, мен жаман болуп атам деп айтканды үйрөнүш керек да. Мен азыр эчтекеге көңүлүм жок.
Мен ошондо даже ушинтип да айта албаптырмын да. Мен эчтекеге көңүлүм жок. Мен жан дүйнөм ооруп атат, мага тийбегилечи деп да айта албаптырмын да. Мен унчукпай эле ошол жумуш кылса жумуш кылып, бир жака бар десе бир жака барып, ошол максимально ошол өзүмдүн состояниямды скрывать эткенге аракет кылгам да. Эгерде адам дагы бир жолу айтып атам, жанагы сиздер көрүп жаткан могул кечиргүн могул манипуляцияларбы, сиздер каалабайсыздарбы, эмоция испытывать этиңер баары бир чачылат. Эгерде сиздер могу эмоцияны сыртка чыгарбасаңыздар, бул ичиңиздерге сакталып калат. Түшүнүп атасыздарбы? Ошонун үчүн правильно прожить эмоции деген бар да. Эгерде сиздер туура жашасаңыздар ошол эмоцияны, ал ичиңиздерде калбайт, таарынычтар жок болот. Таарыныч кайдан калат? Таарыныч айтылбай калган сезимдерден болот. Айтылбай калган сезим, айтылбай калган состояниядан болот. Таарыныч эмнеге болот? Мен ушунча кыйналып атсам эч ким сезген жок. Мен ушунча мынтип атсам эч ким билген жок. Мен ушундай кыйналып атсам ошол киши мени ушинтип таштап кетти деген сыяктуу сөздөрдөн болот. Ошонун бардыгын айтканды үйрөнүш керек. Ошонун бардыгын чыгарганды үйрөнүш керек. Эгерде сиздер ошол эмоцияңыздарды чыгарбасаңыздар ичиңиздерденчи, ал подсознанияга жазылат дагы, сиздер эстеген сайын жана уу бөлүнө берет да. Көрдүңүздөрбү? Эми караңыздар, жанагы мен айтып атпаймынбы? Ни одна техника, бир дагы техника иштебейт. Кайсыл учурда иштебейт? Эгерде сиздер ошол эмоцияны гасить этсеңиздер иштебейт. Гасить даже азыр. Мисалы, мен кийин ошол тренингке барганда Жаңыл Токпаевна менен бир жолу сүйлөшүп, Успо Жаңыл Токпаев барыңыздар билесиздер, аябай күчтүү биздин лидери, аплайныбыз болот. Жаңыл Токпаевна менен да бир жолу сүйлөшкөндө, ошондо мага айтканда, мынтипчи, мен генерал в юбке деп койчу, мен ошонун смыслын да түшүнчү эскем да, ошол маалдачы, ошол сөздүн маанисин түшүнгөн эскем да. Кийин көрсө, биз сүйлөшкөндө мен ага мынтип айттырмын да, ошол мен сиздерге айтып аткан нерселерди айткан да, мага делечи, ошол сен албетте сабак өткөн эмес, мындай глубокий, бирок жөн эле эки сөз менен эле отурганда, сен эгерде жашоомду өзгөртөм десең, сен таарынычтарыңан арылышың керек. Өзгөчө сен ошол жашооңдо болгон нерсени кое бергенди үйрөн деп ушундай бир сөздөрдү айтканда, мен мындай карап айткам да, неге мен аны кечиришим керек депчи? Неге ал мага жаман нерсе жасап атса, мен неге аны кечиришим керек деп айткам да. Анткени ошол моментте ошол чувство мага выгодный болгон. Азыр мен силерге ошол жөнүндө түшүндүрүп берем. Эмне себептен выгодный болгон? Анткени мен ошол маалда башка адамдарга билгизбеген менен өзүмдүн ичимде жертва болгом. Түшүнүп атасыздарбы? Жертва болгом. Негизи адам баласы өзүнө чоң планкаларды коюп алат да. Мен бир да планканы аткарган эмесмин ошол маалда. Азыркыга чейин деле мен өзүм ошол учурда коюлган планкаларды аткарган жокмун. Бирок ошол маалда менин ошол планкаларыма жетпей калгандын себеби ошол мен ажырашып кеткеним болгон да. Мен ошону себеп кылып келгем. Мына ошол себептен мен ушундай болбой калдым. Ошол себептен мен мындай болбой калдым. Ошол себептен. Ошол себеп мага спасательный круг болгон. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн мен сиздерге азыр айтам, эгерде сиздер ошол ичиңиздерде болгон нерсени жок кылганды үйрөнбөсөңүздөр, сиздерге бир дагы техника иштеп бербейт. Бир дагы техника. Качан лично мага ошол техникалар эффект бере баштады. Качан ошол техникалар мага ошол техникалардын бир эмесин көрдүм. Менчи негизи көп адамдардын ичинде могул жакта мисалы ошол жерде 60 киши отурат, 60 кишинин арасынан мен ойлойм, ар түрдүү религия, вера боюнча биз бөлбөйбүз, бирок араңыздарда ошо верующийлер бар болуш керек. Мен мисалы Кудайга, Аллахка, жаратканыма ишенгендер бар болуш керек. Араңыздарда барбы? Негизи сабактардан мен бул теманы мындай
алыстаганга аракет кылам да, анткени 100% билбегенден кийин айтпаганга аракет кылам. Бирок бүгүн мен сиздерге ошол кичине болсо дагы ошол кечиримдүүлүктүн религия жагынан алып караганда мага ушул абдан жардам берген. Эмне себептен азыр ошону түшүндүрүп берем. Албетте бар, бизде көптөгөн эжелер менден жакшы билишет, ошол религия жагын жакшы билишет. Мусулманбыз, мисалы, ошол мусулманчылыкты жакшы билгендер бар, Куранды, аяттарды, хадистерди жакшы билгендер бар. Мага караганда мен сиздерге бир гана нерсени айткым келет да, ошол эгер бар болсочу, Алла Тааламга ишенич бар болсо, эгерде көп адамдар, мен дагы ушинтип айтчумун. Мынтип айтчумун да, менчи эмне себептен жашоосунда көп ката кетирген адамдар намаз окуп кетет. Эмне себептен? Ушинтип ойлогондор бар, бараңыздар да жазып койсоңуздар. Эмне себептен мурда ичип, чегип, гулять этип, жаман иштер жасап, түрмөгө отуруп, иши кылса жаман иштерди жасап жүрүп эле, анан кийин карасаң эле өзүнчө эле молдо болуп кетет деп ушундай бир осуждение бар болчу да мендечи мурда. Кимде ушундай чувство бар или болгон ушундай чувство? Анан ошол адамдар молдо болуп кетсе жиним келчи да, кадимкидечи жөн эле койбойбу ушул депчи, жөн эле койбой депчи. Эмне себептен? Ушул адам өзүнчө эле кыйын болуп кетет, эмне эле өзүнчө эле намаз окуп эле, анан кийин тим эле идеально болуп кетет деп эле ушинтип эле жиним келе берчү да. Ошол адамдаргачы бар ушундай эмоция болчу да, ушундай раздражительный эмоция болчу. Буну мен ошол могул таарныштар менен иштегенде түшүндүм да, көрсө проблеманын баары каякта жатат экен. Проблеманын бардыгы биздин гордыняда жатат экен. Проблеманын бардыгы биздин яанын чоңдугунда жатат экен. Түшүнүп атасыздарбы? Биз качан ошол өзүбүздү сезген учурда, өзүбүздү сезип биз аябай туура жашап, буну кандай адамдар айтат? Аябай туура, жакшы адам болгонго аракет кылган, туура жашаган адамдар айтат. Мисалы мен ошондой болчумун да. Мен бирөөгө жамандык, өзүнчө эле бирөө көрүп атканса эле, бирөөнү алдагандан коркуп эле, бирөөгө жамандык кылгандан коркуп эле, бирөөнү алдап алсам кечке кыйналып эле, ушинтип эле берчимин да. Көрсөм мен өзүмдү идеальный болгонго аракет кылчу экенмин да. Мен эгерде даже мүмкүнчүлүк бербептирмин да, азыр ойлосомчу, мүмкүнчүлүк бербептирмин. Бирок Алла Тааламдын жаратканымдын мерими, бизге болгон сүйүүсү чексиз экенине мен ушундай ишендим да. Анткени элестеткиле, негизи жашоо менен деле салыштырсаң, балаң кандай болбосун, эмне кылбасын, ата-эне дайыма кечирет. Туурабы? Ата-эне дайыма кабыл алат, ата-энесинен башка эч ким кабыл албайт. Эми караңыздар, ошо жаратканым бизди жаратканда бизге эми элестеткиле өзүңөр, бизге ката кетиргенге, бизге идеально эмес болууга мүмкүнчүлүк бериптир да. Идеально эмес болууга, ката кетиргенге, күндөн күнгө жакшы адам болууга, өзүбүздүн жаман жактарыбызды оңдоп кеткенге, кечиримдүү болууга мүмкүнчүлүк бериптир. Түшүнүп атасыздарбы? Мүмкүнчүлүк бериптир. Анан өзү ошол бизге пример катары мен кечиримдүүмүн. Мен силерге ошол ката кетиргенге мүмкүнчүлүк берем, оңолгонго мүмкүнчүлүк берем деп мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин текеберлен кыйын болуп, өзүңдүн яңды көрсөтүп, башка адамдарды оңдоп, түзөп, замечание айтып, кыйын болгон. Бул биринчи учурда. Эми албетте пендебиз, ошибка кетиребиз. Менде деле болот, мисалы, мен деле ошол кыйын болуп, бирөөгө замечание айтып, бирөөнү мындай экен, анан тигиндей экен деген учурлар болуп калат. Бирок ошондо дагы өзүмө мындай отуруп алып айтам да, сен негизи кимсиң антип айтканга депчи, кимсиң?
эми ошол учурда эле мына ошол адамдарга адамдын көзүнчө ичип мурда алкаш болуп жүргөн айжеке биякта жазып атат же болбосо дагы бирдеме болуп жүргөн адамдар бул адам эмес да, адамдын көзүнө, биздин көзүбүзгө өзүн кыйын сезген, укмуш идеальныймын деген моундай ясы чоң адамдарга, моундай кыйын адамдарга ала адамдар адам эмес да, адам эмес. Мисалы алкаштар, бомждар биз осуждать этип келебиз да, попрошайкалар баарын осуждать этип келебиз да. А бирок силер ойлондуңуздар беле, ошол адамдарды балким бизге жараткан атайын көрсөтүп атат. Түшүнүп атасыздарбы? Эгерде мен ушул адамдарды кечирип атсам, эгерде мен ушул адамдарга жашоосун оңдогонго мүмкүнчүлүк берип атсам, сен эмне кылып жүрөсүң деген белги болуш керек да булчу. Сен менден акча сурасаң, сен менин көзүмдө баягы попрошайкадай болуп каласың деген сыяктуу да. Ошон үчүн ни одна техника, бир дагы техника иштебейт. Эгерде сиздер ичиңиздердеги болгон гордыняны, ичиңиздердеги болгон яны кичирейтпесеңиздер, бир дагы техника иштебейт. Ошону түшүнүп коюңуздар. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен айтып атканымдын себеби ошондо да. Мен ал адамды кечире албайм. Мен эмнеге ал адамды кечиришим керек деген сөз, бул биз айткан жокпуз буну. Силер эмес, даже ал адамды жаратканын кечирип койгон. Силер эмне Кудайдан кыйынсыңарбы деген сөз да. Аны силер айткан жоксуңар. Силердин ичиңердеги бир өзүн сезип алган, кыйын болуп алган, бир погон кийип алган, жана генерал в юбке деп Жагылток менен айтып атпайбы, ошондой болуп өзүн сезип алган адам айтып атат. Түшүнүп атасыздарбы? Биринчи учурда башка адамдар менен күрөшпөй, биринчи учурда башка адамдарды оңдобой, башка адамдарды кечирбей, биринчи орунда, биринчи өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеңиздер. Өзүңүздөрдүн яңыздарды кичирейтиңиздер. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондо таарынычтар, көп адам болгон таарынычтар өзүнөн өзгөт. Эмне себептен биз адамдарга мага устукан бербей койду, мени төргө отургузбай койду, мага мындай мамиле кылбай койду деп таарынабыз? Анткени биздин ичибиздеги значимость деген бар. Я деген эмне? Я значимый человек деген. Мен кыйын адаммын, менин ордум бар бул жашоодо деген сыяктуу. Эмнеге Куранда мисалы айтылган адамдардын баары бул жараткандын кулу деп айтылган да. Бардыгы бирдей деп. Сен жылаңач төрөлөсүң, жылаңач кетесиң деп коет бул жашоодо. Эмне себептен ошентип айтылган? Ошол ичибиздеги болгон яны алып салуу үчүн айтылган. Мен мурда көп адамдар менен спорт этип урушуп кетчүмүн да. Мисалы бирөө кыйын болуп, өзүн мактап эметсе эле уруша кетчимин же айтыша кетчимин да. Азыр огуш бетер мактап коем да. Эмне себептен? Анткени ал адам өзү пока не захочет, ал эчтеке жардам бербейт. Түшүнүп атасыздар? Сиздерге дагы мен айтат элем. Мен сиздерге азыр миллион тим эле волшебный техника берсем дагы, ичиңиздердеги текеберчиликти, өзүн тим эле укмуш сезген, өзүн идеализировать эткен качестволоруңарды кетирбесеңер, бир дагы техника иштебейт. Эгер өзүңүздөрдү акылдуу сезсеңиздер башка адамдардан, эгерде ушундай адамдар бар. Мен даже ушул смартишке келгенде бир эже бар. Может, кто-то догадается, ушунча көп тренингтерге барат, ушунча окуйт, ушунча өзүнүн үстүнөн иштейт да, бирок өзгөрбөйт да. Бирдеме айтсаң эле, ой, мен аны билем, мен аны окуп койгом, давно эле, өзү совет сурайт да, совет айтайын десең эле, анан кийин кичине эле бир кемчилик кетсе, сразу жазат же чалат, аны айтат да. Ой, сен деген минтпей койбодуңбу, сен минтишиң керек болчу, мындай кылып койбодуңбу? То есть бул эмне? Да, я звезда деген да темада айтылган, Көрдүңүздөр, мына ушул темалардын бардыгы бири менен бири байланыштуу да.
байланыштуу. Эми караңыздар, эгерде сиздерде ошондой болсо, ошондой ощущение болсо, көбүнчө бул аял затында көп болсо, эгерде аял затында негизи андай болбош керек да, негизичи. Аял киши бул созидатель. Биз борец эмеспиз. Биз күрөшпөшүбүз керек. Биз созидатель болгонду үйрөнүшүбүз керек. Бүт нерсени сүйүү аркылуу, мамиле аркылуу чечкенди үйрөнүшүбүз керек да. Күрөшүү бул аял киши үчүн разрушение дегенди билдирет да. Мен ошол нерсени билгенден кийин мен өзүм ичимдеги болгон ошол текеберчиликти десем кантип кетирдим десеңиздер, бул негизи эми поклонение деп коет буну психологияда, бирок поклонение эмес. Сиздер мисалы эгерде ошол нерсени сезип баратсаңыздар, бирөө менен урушуп атканда же бирөө менен сүйлөшүп атканда жөн эле жерге отуруп алыш керек да. Мен мисалы жолдошум менен урушуп атканда өзүм сезип кетем да, аябайчы. Анткени андан көбүрөөк акча табам, көп учурлардачы, анан көбүрөөк мындай билбейм, ал мындай не стремится да андай жашоогочу. Анан өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн мечталары бар. Анан кыйын болуп анан мынтип баштаганда эле өзүм сезем дагы, сразу жерге отура калам да. Заземление. Тизелеп отурам дагы, анан карап тура берем да. Анан экөөбүз урушуп атканда да көбүнчө мен туруп алып урушпаганга аракет кылам. Отуруп эми урушкан эмес, сүйлөшкөндөчү, кел отуруп алып сүйлөшөбүз дейм да. Анткени бул сиздерге мындай ошол адамга таарынбаганга мүмкүнчүлүк берет да. Эгерде сиздер өзүңүздөрдү сезип алган учурда, мен жана айтып атпаймынбы, күчтүү адамдар таарынчак болот депчи. Эмне себептен мындай кек сактайт депчи. Анткени ошол адамдар ичине ошонун баардыгын сактап алат да. Анан кече күнү да сурашты, негизи эң мощный техника бул намаз да. Намазга жыгылуу, сажда кылуу деп коет, намазга жыгылуу, поклонение Всевышнему. Ошол учурда намаздан кийин ошол адамдар, каза болуп калган адамдар болсо, ошолорду эгерде кантип кечирериңер билбей жатсаңар, жараткан мага ошол адамды кечирүүгө, ошол адамды кой берүүгө, менин жүрөгүмө ал адамга болгон жаман чувстволорду кетирүүгө жардам бер деп сураныңыздар да намаздан. Анткени эми анан ошол адамга Куран окутуңуздар, сүрөтү бар болсо сүрөтүн карап алып кечирим сурасаңыздар болот да. Бул эми өтүп кеткен адамдарга айла жок да, айла жок, эми башка эмне кылабыз? Анан чындап эле эгерде сиздер чындап кечирсеңиздер, жаратканын өзү башкача бир жолдорду ачып берет да, башкача жолдорду ачып берет. Бизде бир эже болду эле, биринчи турмушунан ажырашып кеткен экен. Азыр эми точно не помню, бирок мындай кыскача айтып берем да. Эми караңыздар, ошол эже мынтип айтып берди да, кийин ошол после обучения женский счастьядан кийин ошол сөз болуп калып, анан мурунку жолдошу менен ажырашып кеткен экен, балдары бар экен. Анан кийин намаз окуйт да бирок эжечи. Анан мен такыр кечире албайм, мен жашоомдун баарын бузуп кеткен. Ал башка, ал эже получается бир балалуу болуп ошол баласы менен эле жашайт экен. Ал анын турмуш курбаптыр да, ошол кишиге тарынып эле жүрө берген өмүр бою. А тигил киши турмуш куруп, балалуу болуп жашап кетиптир да. Анан өмүр бою баласын ал киши менен жолуктурбай, сүйлөштүрбөй ушундай өткөн да. Эмичи бул элементарный нерсе. Анан менден сурады да, ошо кандай кылсам болот, ал деген каза болуп калган дегенде. Анан мен айттым, эже Куран окутуңуз, балаңыз менен, балаңызга баарын айтып бериңиз. Анан намаз окуганда ошол кечирим сурап туруңуз депчи. Анан ошол кийин сүйлөшүп калдык, өзү келип айтып берип калды да мага, айпери менде аябай чуда болду депчи. Анан эмне болуп эже десем, ошол мен намаз окуп кечирим сурап, ошол намазда кечирим сурап, ошо жаратканыма ошо кантип кечирдим мен, ошо кечиргенге мүмкүнчүлүк бер деп тура эмес кылыптырмын деп өзүмдүн күнөөмдү моюнга алып баштаганда дейт да, элестеткиле где-то бир айдан кийин дейт, ошол биринчи жолдошунун эки эркек бала бир кызы деди эле, ушундай эми эсимде жок, ошолор келиптир элестеткиле. Жөн эле бир күн отурса эле үйүнө келип калышыптыр да.
келип анан ушундай бизге атам ошо кетер маалында ушундай эме берип кетти эле. Ну, эмне деп коет бизде? Өзүнүн акыркы сөзүн айтып кетти эле. Ошол барып ошол менин балам карабай койдум, өмүр бою барайын десем макул болбойт, балким силер барсаңар эмне да силерге макул болот. Ошол балага жардам берип койгула, ошол карашып койгула, бир тууганыңар катташкыла деп аябай мындай эмесин айтып кеткен экен да. Эмне деп коет? Насаатын айтып кеткен экен да. Ошол анан балам жалгызмын деп беришкен да, анан кийин ошолор келип катташып, баласын жумушка орноштурушуп, кичүү болсо дагы эми баягы байкеси болуп калат да, байкесин жумушка орноштурушуп, анан аябай жакшы мындай үй бүлө күтүп, ушундай сонун болуп калыптыр да эмчи. Анан айтып атпайбы, эмне себептен мен мурда эле ушинткен эмесмин, баламды өмүр бою жалгыз кылып, атасы жок чоңойттум депчи. Көрдүңүздөр, ошон үчүн бул дагы техника аябай жакшы техника да, эгер өтүп кеткен адам болсо. Бирок мен силерге айтат элем да, өтүп кетсе айла жок. Эми өтүп кетсе айла жок, эми эчтеке кыла албайбыз, бул өтүп кеткен адам менен. А эгерде ошол адам бар болсо, сиздерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Жашооңуздарды, жан дүйнөңүздөрдү өйкөп жаткан, кыйнап жаткан чоң оорудан арылууга мүмкүнчүлүк бар да. Жөн эле ошол адам менен жолугуп кечирим сураш керек. Кечирим сураганда мен в жизни кечирим сурабайм деп айтты мага бир кыз, ошол женское счастьядан. А мен айтып атпаймынбы, в жизни кечирим сурасаң сурабай эле кой дедим да, бул өзүңдүн чечимиң дедим. Бирок мен сенден ага барып, сен мени кечирип кой, мен сага жамандык кылдым деп сура деген жокмун да. Просто түшүнүш керек да, силер эмнеге кечирим сурайсыңар. Барып, эгерде барып алып ал адамга, мен сага тарынып атам, угутасыңбы? Мен сага ушунча жылдан бери тарынып жүрөм, сен деген эшексиң, сволочсуң десеңер, кайра урушуп кетесиңер, тарынычыңар эки эсе көбөйөт. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондой болбош үчүн ал адам менен жөн эле жолугуп, сүйлөшүп, анан ал адамга мынтип айтыш керек да. Сен мени кечирип кой. Мен ушунча жылдан бери сага тарынып жүрөм, ичимде кек сактап кыйналып жүрөм. Мен ошон үчүн сенден бүгүн ошол кыйналганым үчүн, ушунча жылдан бери сени каргаганым үчүн, мен мисалы жолдошум менен, биринчи жолдошум менен сүйлөшкөндө жолугуп, мен 3 жыл такыр сүйлөшпөй койдум. 3 жылдан кийин звонтеп чакырып анан кел, мен сен менен сүйлөшөйүн дедим эле десем, өзү Токмокто жашайт. Элестет эле, жарым саатта келди да. Мен азыр барам деп келди. Жумуштан кийин чыккам, как раз экөөбүз отуруп сүйлөштүк. Анан отурганда эле эмне болду деди да, биринчи элечи. Анан кийин мен айттым, мен ушу 3 жылдан бери дедим, сени ушунча жолу жаман көрүп, ушу тарынып жүрөм сага, сен мага ошон үчүн кечирип кой дедим да. Кечирип кой мени, мен мындан кийин сага тарынбайм, сени жаман көрбөйм, сен да бактылуу бол деп каалоолорумду айтып, ошо сүйлөштүм да. Ушунча жеңил дедим. Экөөбүз түнгө чейин сүйлөштүк, ал дагы менден кечирим сурады, эмне себептерин баарын айтып берди. Ушундай жеңил дедик да. Азыр жөн эле сүйлөшөбүз. Азыр кечиргениңер каяктан сезсеңер болот. Ошол адамды көргөндө мындай теплый эле бир эме болуп калат да. Мындай ни холодно, ни жарко деп коет го эми. Жаман да көрбөйсүң, жакшы да көрбөйсүң, жөн эле ошол адам сенин жашооңдогу бир адам болуп калат да. Жөн эле бир жашооңдогу адам болуп калат да. Түшүнүп атасыздарбы? Анан эгерде дагы бир ошол жанагы бул эгерде жолдошуңар же бир ушундай адам болсо да, анан дагы бир техника бар. Эми барып кечирим сурап, мисалы өзүнөн улууларга, анан мен аны менен сүйлөшкөндөн кийин 2-3 күндөн кийин анын үйүнө бардым да. Кыздарымды алып алып, выходной күнү звонить эттим. Аларга да кыздарды алып барып таштап турчумун, өздөрү келип алып кетип турчу, бирок мен такыр барчу эмесмин да, барып анан сүйлөшчү да эмесмин. Нормально учурашчу да эмесмин. Үйгө келсе, кандайсың десе, жакшы деп кетип калчумун да. Чыга болупчу, кыздарды берип коюпчу. Анан кийин бардым. Ошондо кайненем болот да, бывший. Барып үйүнө барсам, как раз чоң апасы бар эле. Чоң апасы аябай жаман сөздөрдү айтып койду эле. Биз ошо ажырашыр маалындачы, аны дагы жаман көрчүмүн да, аябайчы. Анан барсам үйүндө экен, анан торт,
жолук бирдеменин баарын алып бардым. Ошол техника подарок деген бар да. Анан барып ошол кайненеңерге таарынычыңар болсо, алысыңарга ушундай адамдар болот го, өзүңөрдүн апаңарга же да башкаларга болгон таарыныч болсо, барып анан айттым да, ошол киргенде эгер менден бир ошибка кетсе кечирип койгула, мен жаштык кылыптырмын, ошол маалда балким силерге катуу тийип болушу мүмкүн. Ушунча жылдан бери, 3 жылдан бери мен силерди жаман көрүп, ошол биздин ушундай турмушта болуп калганыбызга силерди күнөөлөп келаткам. Көрсө бул тагдыр экен, эми мен силерге эч кандай таарынычым жок деп сүйлөшүп, анан мындан кийин мен келип турам, кыздарым чоңойгунча мен силерге өзүм алып келип турам деп ошол жерден убада бергем. Анан кыздарым чоңоюп, ошол бой жетип, өстөрү келип калганда, өстөрү келет депчи. Азыркыга чейин сонун отношениядабыз да. Эми элестеткиле, мындай бул башкача жашоо да. Просто буну мындай сезиш керек да. Башкача жашоо, эми эч кимди жаман көрбөсөң жашооңдо, эч кимге таарынычың жок болсо, мындай свобода да. Эми бул аларга балким мындай көп деле эме алып келген жок, бирок мага абдан жашоомду өзгөртүүгө абдан чоң салымын кошту да. Түшүнүп атасыздарбы? Анан азыркы кайненем менде деле мындай өзү жалгыз жашап көнүп калганга билбейм, же мен мурда балдарым бар болгонго жакшы кабыл ала албай койду. Анан бирок ошентсе деле эми азыр мен бир майрам бирдеме болгондо белек берип турам да. Мен жолдошума, эми эркек киши билбейт экен да, мисалы мен жолдошум жалгыз баласы да, ушу кайненемчи, анан билбейт да, мисалы сегинчи март бирдеме болгондо апаңа акча бердиңби, жүр барып кийим алып берели, же тапочка, элементарно домашний тапочка деген сыяктуу ушундай нерселерди баягы подарка берип турганга аракет кылам да. Ошол белек берип турганга. Белек деген эмне? Эгерде сен от души жүрөгүңөн белек берсең, бул адамга болгон сенин негативиң жок болот да. Түшүнүп атасыздарбы? Анан ошол белек апаңыздарга, мисалы кээ бир адамдар такыр апаларын, ата энесин карагысы келбейт да. Эмне себептен? Анткени ичинде болгон таарынычы көп да. Эгерде сиздер ошо белек берип, бул негизи Куранда да жазылган, негизи ата энеге акча, каражат, белек берип туруш керек дегенчи. Эми бул биздин бирден бир түз обязанностьбыз десек болот да. Анан ошон үчүн мен ошо мен мамама мисалы көп нерсе сатып берем да. Анын жолдошум кээ бирин билет, кээ бирин билбейт дегенде, анан байкасам ал акча берет экен, эми продукт алып берет, мындай. Бирок ошо именно мындай жан дүйнөдөн бирдеме алып берет деген жок да. Анан аны аял киши айтпаса жасабайт экен да. Анан көп аялдар наоборот жаман көрөт да. Мисалы күйөөсү ошол кайненеси болуп калып, кайненесине бирдеме алып берип атса жаман көрөт да. Бул эмне? Ичиңерде таарынычтын көптүгүнөн да. Эгер таарыныч жок болсо жаман көрбөйсүң да. Тескерисинче баягы кой алып бер деп айтасың да. Эми албетте ашыкча болуп кетпеш керек, бирок ошондой техника бар. Кийинкиси болсо кат жазуу. Жаңы эле мына Дамиреже мен жолуга албайм дейт. Эми Дамиреже сиздин демек өзүңүздүн причиналарыңыз болсо керек, ошол кат жазып ошол адамга даже кечирим суроо эмес, ошол мисалы адамга жолугуп коюу деле бул өзү ошол, эгерде мисалы ал адам түшүнбөсө кандайдыр бир жардам берип коюу, бул дагы бир кечиргендин бир мындайча айтканда белгиси да. Мисалы бир эже бар эле бизде, мен бывший күйөөсү да, эми алдагычы, мен аны менен жолугушуп кечирим сурай албайм деди да. Эмнеге десем, анткени ал ушу эсимде жок, эмне психически больной болуп калган деди, ушундай деди да. Ошентип айтты, оорукчан болуп калган деди да азыр деген. Кечирим сурасаң деле түшүнбөйт дедим да. Аны айтып атпаймынбы? Ал түшүнбөгөн менен сиз түшүнөсүз да дедим. Бир эже айтат, ал алкаш болуп кеткен, мен андан кечирим сурай албайм дейт да. Мен айтып атам, ал түшүнбөсө сиз түшүнөсүз да дедим. Элементарно ошо мейли ооруп калса, ошол адам психически больной болсо, жөн эле ошол балдарыңар бар болсо, балдарыңарды ээрчитип алып барып, ошо атасын көрүп коелу деди элек, ушундай ооруп калыптыр деп барып, элементарно ошол адамды сурап койгондагы бул абдан уже бир знак да, ошол адамды кечирген. Анткени кечирбесеңер ага барбайсыңар. Атайын ага арнап
эчтеке албайсыңар. Мына Дамира жошо балдарыңар барган учурда эле чогуу барып койсоңор болот. Эми обязательно эле прям кечириш эмес, ошол адамды көргөндө ичиңердеги болгон боль, чувство алып салыш керек да. Анткени мен ошол смартичке бир жагынан ошол жаратканыма аябай ыраазы болом. Ошол 3 жыл эле болгондо ошол келип смартичке келип ушундай жаман нерседен арылды, жолугуп урушуп кеткен. Биз көп учурда эми ар түрдүү ситуация болуп калат да. Мындай жолукканда претензия айтпаш керек да, претензия айтпаш керек. Претензия айтып, сен мындайсың, сен тигиндейсиң дебеш керек. Кандай учурда адамдар урушат? Өзүңөргө запрет коюшуңар керек претензия айткангачы. Только эмне кечирим сурайсыңар да кетип каласыңар, болду. Эгерде ал адам өзүн не то алып баштаса, кой менин сөзүм бүттү деп эле басып кетиш керек да. Менин сөзүм бүттү, мен ошон үчүн эле жолуккам. Ушунча жылдан бери сени жаман көрүп жүрөм. Ошон үчүн мени кечирип кой, бактылуу бол деп эле басып кеткиле. Эгерде ал адам мындай жаман болсочу, и все. Башка эчтекенин кереги жок бул жакта. Анан эми ошол техникалардын эң маанилүүсү, жана мен письмо деп атпаймынбы, кат жазып, эгерде азыр мындай жана ичиңердеги текеберчиликти, яны кетире албай жатсаңар, анда ошол кат жазып эле өртөй бергиле да. Кечинде жатарда кат жазып өртөй бергиле, кат жазып өртөй бергиле. Жана мен айтып атпаймынбы, список обид, проработка кыла бергиле, отуруп жаза бергиле, кетире бергиле. Анан өзүнөн өзү ошол мындай облегчение боло баштайт да. Бирок письмо дает временное облегчение. Ошону түшүнсөңүздөр, временное облегчение берет. Мына ушундай моменттер болуп калат, албетте, Дамиреже айтып атпаймынбы, бирок сиз барганда жөн эле анын да демек таарынычы бар да. Ал адамды баягы анын да таарынычы бартыр балким да. Может, ошон үчүн сиз эми ал таарынычы болсо анын проблемасы да. Сиз главное өзүңүздүн проблемаңызды чечип алыңыз, болду. Анын калганы сизге тиешеси жок. Мен жана айтып кетпедимби, ар бир адам өзү чечкенге аракет кылыш керек депчи. Анан техника чистка дегенди да айтып беребиз, буюрса. Анан акыркысы ошо письмо себе. Көп адамдар баардык адамдардан кечирим сурайт дагы өзүнөн кечирим сурабай калат да. Өзүңөн канча деген күнөөлөрүң бар. Мен мисалы ошол письмо себе деген техника аябай жардам берген мага учурунда, азыркыга чейин жардам берет. Бул эмне деген сөз? Мисалы өзүңөр менен сүйлөшкөндү үйрөнгүлө да. Мисалы Айпери, сен мени кечир. Мен ошол малда ошол адамга сени таарынтканга мүмкүнчүлүк берген үчүн, мисалы ошо жолдошуңар урса мурда, ошол адам сени уруп атканда мен ошол эчтеке кылбай койгом деп өзүңөрдөн кечирим сураганды үйрөнгүлө. Кече күндө бир сонун техника үйрөндүм. Ошо письмо жазып атканда башыңан сылап туруш керек экен да өзүңдүчү, потому что внутренний ребенок ошол глазка албай калган учурда ушундай болот экен да. Анан сон медитациялар бар. Медитацияларды интернеттен деле издесеңер болот. Очищение от негатива. Назгүл Капаранада сонун медитацияларды берип атат. Буюрса эртең дагы сонун медитация болот. Мына көрдүңүздөрбү? Ооба. Бирок бул от души болуш керек да. Не потому что так надо, а потому что вы так хотите болуш керек да. Потому что вы так хотите. Анан мисалы менин кыздарым деле мындай да, ошол ажырашып кеткенден балдарды туура тарбиялаш керек да. Менин кыздарым деле башында эмнеге папам мынтпейт, аны тигинтпейт деп калчу да. Анан мен айтып берчүмүн да. Сен сразу эле жаман ойлобо да кызым депчи. Ал мени жакшы көрбөйт, же болбосо деп ойлобо да депчи. Балким ал сенден уялып жүрөт. Балким сага бере турган эчтекеси жок, өзү кыйналып жашап атат балким. Анан сен жөн эле отуруп эле, эки жактын шартын билбей эле вывод кылып эле ага тарына бергениң кажети жок. Канча адамдардын атасы каза болуп калып, даже сүйлөшмөк турбак, ошол адамды көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Сен атаң бар, тирүү. Мен билем, ал сени жакшы көрөт. Бирок анын азыр сага балдар эмне сразу эле материальныйга эметет да, туурабы? Анын сага азыр бергенге эч мүмкүнчүлүгү жок. Сен аны туура түшүнүшүң керек. Аны эркек болгондон кийин бергенге эчтекеси жок болгондон кийин келбейт деп ушинтип түшүндүрүп, анан
кичинекей кезиңде мындай кылчу тигиндей кылчу деп ошо жакшы нерсе эми жаман эле боло бербейт да, эми жакшы нерсе да болот да. Ошол жакшы нерселерди айтып берип, айтып бергенге аракет кылыш керек да. Же болбосо силердин балдарыңар да ошондой обиженный болуп чоңоет да. Түшүнүп атасыздарбы? Анан мисалы ошол кечиргендин дагы бир белгиси, мисалы мына Дамир эже жазып атпайбы, мас болуп алып, урушуп депчи, анан балдарга ошол атасы жөнүндө жакшы нерселерди айтыш керек да. Бул дагы кечиргендин бир белгиси да. Мисалы ата энеңе болгон кечирим, мисалы ата энеңе деле таарыныч бар болсо, ал жөнүндө да айтыш керек. Мен мисалы жазганда ошол папам мен төрөлгөндө кече күндө айтып атат, өзү да отуруп тууган күнгө бардык да кече инимдичан. Мен төрөлгөндө больницага келбей койгон экен да, эркек бала төрөгөн жоксуң, кыз төрөдүң деп 3 күн вообще барбай коюптур да больницагачы, сурап мамамды. Анан чоң атам сөгүп папамдычы, анан сага кереги жок болсо менин кызым болот деп, ошол чоң атам менин кызым дечи да, өзү башынан элечи. Анан кийин бул менин кызым, сен больницага барбай койгонсуң деп чоң атам айткан да, ошондо угуп калпан. Ушундай бир эми болгон. Анан кийин ошол проработка алгандан кийин анан бир сүйлөшүп отурганда ошол белек алып тоже жакшы бир обстановкада отурганда айткам да, мен ушинтип кичинекей кезимден бери сизге таарынып жүргөм, сиз ушинтип барбай коюп турсуңуз, мага чоң атам айткан, анан аябай катуу тийген деп ушинтип айтсам, до сих пор жаман болот да ошол эменичи. Көрдүңүздөрбү? Эми вроде бы думаешь, элементарный эле нерсе бул. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн негизи эгерде ошол жүрөгүңдө Алла Таалам бар болсо, кечириш оңой эле да, кечириш оңой эле. Анан эгерде кечире албай жатсаңар, өзүңөргө суроо беришиңер керек да. Эмне себептен мен кечире албай атам? Что со мной не так? Депчи. Анткени же эки позиция болот. Эки позиция. Биринчи позиция бул силер кечире албайсыңар, анткени силерге выгодно, ыңгайлуу ошол обида менен жашаган. Балким мисалы кечире албаган аялдар балдарын көзүнчө да эме болушу мүмкүн да, жертва. Мисалы в жизни ничего не добились, ничего не сделали. Анан кийин бирөөнү күнөөлөш керек да, туурабы? Успеха не добились, ничего не сделали да, жөн эле эптеп балдарын чогойтtu бүттү. Анан кийин ошо балдарынын астында, көзүндө, чтоб себя оправдать, өзүнө оправдание кылыш үчүн баягы, мен эгерде атаңар менен ажырашпаганда мындай болмок, силердин атаңар ушундай эшек болгон үчүн мен ушинтип жашап калдым, силердин атаңар минтпегенде мен минтмекмин деп, ошо өмүр бою баягы кандай десем, ыңгайлуу да, балдардын астында оправдать себя ыңгайлуу. Ошон үчүн көп аялдар бывший күйөөсүн кечирбейт. Потому что аны кечирсе, кимди күнөөлөйт? Айгүл эже мына ушул нерсе баланын тагдырына аябай чоң влияние кылат. Кече Назгүл Капарында проработка берип атпайбы? Ушундай болот да. Мен мисалы азыр 4 кызым бар. 4 кызым бар, анан мен ошол кээ бирде эми ошондой ощущение болот да, эмнеге эркек балам жок деген болгондо ошол өзүмдү эстейм да. Анан ойлойм да, эми кызбы, балабы, негизгиси ошо балаң бар болгону жакшы, баласы жок деле өтүп кете атышпай, туурабы? Ошон үчүн бунун бардыгы мындай тонкий нерселер да. Эми ошол сиздерге экинчи причинасы, жана биринчи причинасын айттым, азыр 2 мүнөт убактыбыз калды. Экинчи причинасы бул ошол ичиңерде болгон текеберчилик да. Мен кыйынмын, мен идеальныймын, мен эч кимден кечирим сурабайм, эч кимди кечирбейм. Ал таарынса менден биринчи келип кечирим сурасын, анткени мен идеальный кишимин. Мен вообще эч кимге жамандык кылбайм, кылганда эмесмин. Мен жакшы эле кишимин. Эмнеге мен бирөөдөн барып кечирим сурашым керек деген адам бар ичиңерде. Мына ошон үчүн силер кечирбейсиңер. Мен азыр ушундай адамдарды көргөндө ооба деп ойлогом да. Ооба, сиз вообще сонунсуз, идеальныйсыз, эже сизден вообще пример алыш керек, азаматсыз деп. Эгерде мен бирөөңөрдү ушинтип мактасам, ойлонгула деп элем. Эмнеге мени мактап атат депчи. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн
Эми мен бул сабакта мурда башкача өтчүм. Бүгүн ошол ислам жагынан дагы, бөлөк жагынан да алып бергенге аракет кылдым. Ошол мен ойлойм, ушу техникаларды колдоносуздар деп, анан результаттар менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Азыр буйрушса, сиздер